Арыктоо үчүн диета алуунун кереги жок. Анткени 2 ай кыйналып 10 килограмм салмак таштайсыз дагы мурдагы жашоо образыңызга кайткандан кийин ашып кетсе жарым жылдын ичинде кайра мурунку салмагыңызга жетесиз, жада калса андан дагы көбүрөөк толуп кетишиңиз мүмкүн. Андыктан өзүңүздү азапка койбой эле коюңуз. Анын ордуна жашоо образыңызга эле бир аз өзгөртүүлөрдү киргизип коюң жана ошонун негизинде салмагыңызды дагы азайтып, ден соолугуңузду дагы жакшырта аласыз. Алгачкы сунушум өзүңүздүн максатыңызды аныктап алыңыз. Мисалы, сиздин боюңуз 1,80, ал эми салмагыңыз болсо 90 килограмм. Айталы 12 килограмм салмак ташташыңыз керек жана аны айларга бөлөсүз. Айына 2 килограммдан бөлө турган болсоңуз, 6 айда ушунча салмак таштайсыз. Сиз 7 ай деп белгилеп ала бересиз бүгүнкү күндөн тарта жана акыркы күндү белгилейсиз арыктай турган. Ошого чейин үзгүлтүксүз аракетте болосуз. Аракет деген сөз бул диета эмес. Болгону көзөмөл. Кантип көзөмөлдөйсүз өзүңүздү? Таразаңыз болсун и лентометриңиз болсун. Белди өлчөп турасыз жана таразага түшүп турасыз бир жумада бир жолу. Сизде өзгөрүү барбы жокпу ошону билиш үчүн көзөмөл канчалык көп болсо, жыйынтык ошончолук жакшыраак болот. Балким жарым жылга жетпей эле көздөгөн ушул салмагыңызга жетип алышыңыз мүмкүн. Ал эми кийинки аткарчу нерсеңиз бул тамак ашка болгон көз караш. Албетте сизди кайсы бир азыктардан тыйып койгум келбейт. Анткени бардык нерсе биз үчүн бирдей жагымдуу, бардык нерседен жеп тургубуз келет. Болгону адаттагы караганда бир аз азыраак жегенге үйрөнүшүңүз керек. Анткени калориянын көптүгү бул болгону салмак коштуруп койбостон сизге ден соолугуңузду дагы начарлатат. Ар кандай начар оорулар менен ооруп калуу ыктымалдуулугуңузду көбөйтөт. Андыктан тойгонго жакын өзүңүздү токтотуп калсаңыз жакшы болот. Ал эми кийинки дагы бир маанилүү сунуш бул кыймыл аракет боюнча. Адаттагыдан бир аз көбүрөөк кыймылдайсыз. Сөзсүз эле бийлешиңиз шарт эмес, фитнеске барышыңыздын кереги жок. Жана спорт менен деле алектениң деп айтпайм. Болгону бир аз көбүрөөк кыймыл аракет кылың, бир жумада 2 жолу болсо дагы тердеп иштеп коюң. Ошондо буюрса сиз өзүңүздүн салмагыңызды гана кайтарбастан ден соолугуңузду дагы жакшырта аласыз жана бул аракетти жарым жыл аткарчу болсоңуз, ошол нерсеге организм көнүп калат дагы, андан ашыгын, мындайча айтканда, мурдагы жашоо образыңызга кайткыңыз деле келбей калат. Буюрса ушул аракеттерди кылсаңыз сизде сөзсүз түрдө жылыш болот. Сабырдуу болуп, көбүрөөк убакыт ушундай аракет кылып койсоңуз, арыктайсыз дагы, ден соолугуңузду дагы жакшырта аласыз. Мындан дагы көбүрөөк маалымат алгыңыз келсе жана кыйналбай арыкташты кааласаңыз, арыктоо курсубузга катышсаңыз болот. Байланышуу үчүн WhatsApp'тан 0504 44 55 28 номерине жазасыз.